Көзү тирүүсүндө Алмаз Абдыкадыров бул эң алган кызматтык бөлмөсүндө эл кеткенден кийин да көпкө чейин иштечү. Кесиптештери аны жол тармагынын дасыккан адиси болчу деп эскеришет. Мыкты жетекчилик сапаты менен номер 41-жол тейлөө мекемесинин карамагындагы жолдун сапатын бир калыпта кармады. Ушул мекемени алдыга жылдырган мекемеде ушундай бир кадыр барктуу жакшы жетекчилер да мына баарыбызга акыл насаатын айтып, ушул деңгээлге жеткирип, ушул баарыбызга тарбия берген кыйын адам эле да. 60 жаштагы Абдыкадыров илдет менен бир апта күрөшүп, ооруканадан көз жумган. Жакындарынын айтымында ал инфекция жаңадан жайылып жатканда эле алдын алуу чараларын катуу көргөн. Балдарына да байма-бай эскертип турчу. Анын артында 2 уул, 2 кызы калды. Байкем жөнүндө айтсам, эң боорукер, адамга мамилеси абдан жакшы. Айрыкча бир туугандары, неберелери үчүн абдан боорукер, жакшы адам эле. Башында эле элден биринчи эле сактанып, үйдөн карантинди жакшы кармап, масканы тагынып, ушу санитардык нормалардын баарын сактап, бизге дагы мен өзүм шаарда турам, анан ушу бизге дагы айтып сактангыла деп көп эле айтып атты, анан ушундай болуп кетти. Нарын гидрометеорология борбору дагы чоң жоготууга учурады. Кичипейил адамдык сапатты баалаган жетекчи Анварбек Иманбаев да бул оорунун курмандыгы болду. Анын кесиптештери жетекчи катары эмес, насаатчы катары эскеришет. Бул тармакта өмүр өтүнчө кызмат кылып, алдыда дагы көп максаттары ишке ашпай кала берди. Анан ой тамактан баса ичиңиз, маңгыча ана жакта медсестра келип калды окшойт. Ал дагы байке тамак эмне ичпей атасың деп алды уруш эле, мына сен айткан сөздү бул киши дагы айтып атпайбы деп анан тамашалашып, баягы мурункусундай эле көңүлү жайдары жакшынакай сүйлөшкөнбүз. Ошо июндун 18-19 болду акыркы сүйлөшкөнбүз. Андан кийин эле дагы 2-3 күн өткөндөн кийин чалсам, уже телефон өчүк албай койду. Андан кийин ошо акыркы сүйлөшкөн ошол болуп калды. Көт ооруларың болсо, оор аябай. Ооруну ооздуктоо үчүн кызматын кылып жүрүп илдетке чалдыккан Метайым Асел Молдогазиева бир ай дегенде ооруну жеңип чыкты. Бирок аны менен чогуу ооруканага түшкөн атасы бул дүйнөдө жок. Мен ооруп жатканда ошо жаныма атам да которулуп келип калды. Немеден ал терапия бөлүмүндө жаткан, анан 3 күн ооруду болгону. 3 күндөн кийин атамдан айрылдым. Ошо өзүм 20 күн дегенде анан чыктым больницадан. Коронавирус жана пневмония оорусуна чалдыгып, каза болгон жарандарды эскери күнүнө жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана көз жумган жарандардын жакындары катышты. Пандемия башталгандан бери облустагы ооруканаларда 21 жаран коронавирустан, 47 адам пневмония, коштогон жана башка илдеттерден улам жарык дүйнө менен кош айтышты. Алардын элесин арналып, Куран окулуп, үй бүлөлөрүнө кайрат айтылды. Азыр эми стационарда кайрылгандар азайып калды, чыныгын айтыш керек. Азыр эми чыккандар көп, айыгып чыккандардан мисалы 10 киши айыгып чыкса, 1-2 киши гана кайрылып келип жатып атат. Бул жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Жугуштуу оору кулачын жайгандан тарта Дуан боюнча 1399 адам илдетке чалдыккан. Анын 633-ü коронавирус жуктургандар болсо, 726-сы пневмония оорусу менен кайрылгандар. 1094 адам айыгып үйүнө чыкса, тилекке каршы 68 киши көз жумду. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала-Тоо 24, Нарын облусу.